Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен саламдашкан эжекеңер Каримова Базаргүл. Сабакка даярданып, кунт коюп угалы. Сабак эмнеден башталат балдар? Жылмаюудан. Азаматсыңар. Жүрөккө эң жакын жолдун аты жылмаюу. Жылмаюусуз адам жыпарсыз көл сыяктуу. Ошондуктан ар дайым жылмайып жүргүлө. Баарыбыз бир жылмайып алалы. Алтын эрежени кабыл алалы. Үйүңдө бол. Ата-энеңдин сөзүнө кулак сал. Сабакка дайыма катышкыла. Тапшырманы өз убагында жибер. Алгач өткөн сабакты кайталап алалы. Өткөн сабакта биз жомоктогудай акылдуу бала болсом деген теманы өткөнбүз. Анда суроолорго жооп бергиле. Акылдуу бала өзү менен кошо эмнени алды? Ханды акылман бала кантип сөзгө жыкты? Элчи деген эмне? Баланын аты ким? Азаматсыңар, суроолорго эң жакшы жооп бердиңер. Бүгүнкү өтө турган темабыз Манас бабабыз ким болгон? Сабагыбызга максат коюп алайлы. Манас бабабыздын ким болгондугу жөнүндө маалымат аласыңар. Текстти шар көркөм окуп, түшүнүктөрүбүздү эркин сүйлөп берүүгө үйрөнөсүңөр. Ата мекенди сүйүүгө, досторуңарга туура мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Кыргызды Манас коргогон, Манасты кыргыз колдогон. Муну биз билип алалы балдар. Мен силерге Манас дастаны жөнүндө айтып беремин. Балдар, качандыр бир мезгилде жерибизди душман чаап, талап тунуп, элибизге азап тозокторду салган. Ошондо Баатыр Манас төрөлөт. Келгиле балдар, видеосуна көңүл буралы. Тарап кетиптир, атып онайлар өтүптүр, тагдырга таштай түтүптүр, аттанып кетсең түтүптүр, шыба болу кудайдан, жыйырдынын боюна, эми чындап бала бүтүптүр, таш курсагы коюлу, Ушинтип Манас төрөлүп, жерибизди душмандардан коргогон, өч алган, элибизге эркиндигин, бүтүндүгүн кайтарып берген. Манас бабабыздын баласы Семетей да атасынан кем калышпаган өтө баатыр болгон. Семетей атасы Манастын жолун улаган. Семетейдин уулу Сейтек болгон. Сейтек да абдан баатыр болгон. Семетей да, Сейтек да элибизди душмандардан коргоп өткөн. Мына ушул баатыр бабаларыбыз Манас, Семетей, Сейтек жөнүндө элибиз Манас, Семетей, Сейтек деген 3 китептен турган улуу эпос 3 китеп жараткан. Мындай көлөмдүү китеп эч жерде дүйнөдө жок балдар. Эми балдар, бала Манастын биринчи эрдигине көңүлүңөрдү бургула. Манас чоңойгуча атасы Жакып Ошбур деген койчуга жардамчылыкка берет. Ошол кезде душман элдер жер куруп, кыргыздардын жылкыларын айдап кетет. Душмандардын жылкы башчысы Кордук Манастын атасы Жакыпты камчы менен башка чаап уруп коет. Ошондо 12 жашар бала Манас душмандардын кыргыздарды шылдыңдап, атасын сабагандыгы үчүн алардын көптүгүнө карабай кол салат. Алмактын бүйрөсү озун икпелип Жакыпты оройго камчы салганы, башына камчы чабылды, тегеректе оң калмас, бай Жакыпка жабылды, атасын көрүп жаш Манас урушмакка жабылды, укурук кармап алганы, калмактын кортук башчысын качырып келип жаш Манас көктөбөгө салганы, укурук тийди башына, көк жайылды кашына, калмактын мээси агарып, кош кетти караса, укуруктун башына. Душмандар бул окуяны угуп, жер жайнаган аскерлерин Кутман алып, Маңкуш алып, Тикен алып, Казан алып, Каман алып дегендерин кошуп, Жолой жана Дөңгү деген балбан баатырларын бала Манаска жиберет. Алардын максаты бала Манасты тирүү кармап кетип эле, кыргыздардын баатырларын, алыптарын жок кылып эле, жигиттерин кул, кыздарын көң кылып эле балдар.
Бала Манас душмандардын баатырларын, алыптарын бүт жеңип, жаш кезинде эле эли жери үчүн жалтанбай эрдик көрсөткөн эле. Мына, уктуңарбы балдар? Манас ушундай эрдик көрсөткөн. Түшүндүңөрбү? Сабак түшүнүктүү болсо, сабагыбызды бышыктап алалы. Манас бабабыз ким болгон? Анын кандай баатыр уулу, небереси бар экен? Алар элибизди кандай кызмат кылышкан экен? Силер да чоңойгондо Манас бабалардай баатыр болгуңар келеби? Үйгө тапшырма балдар. Манас эпосунан кыскача үзүндү жаттап айтып бересиңер. Жана Манас баатыр деген мына шакекчелерге класстер түзүп толтурасыңар. Балдар, мен баарыңарды жакшы көрөм.